жеке фермермин. 10 жылдан бeri садоводство менен заниматься этем. Сапат төмөн жерден жер алып, трансформация кылып, таштарын карагандарын чаап, ошол жерде гүлдөткөнгө аракет кылып атам. Аракеттин ишке деле ашып калды. Бияка койка долбоорунан келгенбиз. Тренер окууларына. Бүгүн 5-күн болуп атат. Мен аябай кубанычтамын. Ушундай бир билим жок дегенде ушунча бир келип, бири-бирибизге жакын болуп кетип атабыз. Берге келген кишилердин баары жөнөкөй эмес экен. Ар кайсы жанын бир адистер экен. Көп басымдуубуз жеке фермерлер экенбиз. Ар кайсы тармагынан. Бирок баардыгыбызды бириктирген могу кооз эмблема болуп атат да. Кыргыз органик. Баардыгыбыз эле ушу органика деп ооруп жүргөн жайыбыз бар экен. Өзүм бою жөнүндө айта кетсем, экоферма ачкан ушу оюм болуп атат да. Бир линейный продукция чыгарбай эле ушу бир тегеретип чыгарсак кандай деп. Бул тегеретип деген мааниси бири-бирине шайкеш келип, биринин жумушун бири өзүнө алып, себестоимостьту азайтып, ушундай бир ойлор уктатпай жатат десем туура болот го дейм. Баардыгыбыз сапатыбызды жогорулатыш керек экен биринчичи. Баардыгыбыз биз ойлоно беребиз, мен акылдуумун, мен ушунча жылдан бери иштеп атам, мен билдим депчи. Келип берин адистер менен сүйлөшкөндөн кийин башыңды чайкайсың күзгүгө каранып, депчи. Көп нерсе билет экенсиң, көп нерсе туура эмес болуп атканыңа өзүң ошодон күбө болуп аткансың. Өзүм мен көкпетмин, канчалык көкпет болсом да, ошол жерде мен түшүнүп атам да, ушу мен туура эмес жумуш алып баратып жаткан. Жок, негизги багыты туура дечи, бирок туура эмес нерселерге көз ачып берет экен. Кадимкидей эметет экенсиң. Негизги ушу биздин фермерлерге айтып кетерим, сапатыбызды жогорулатыш керек экен биринчиден сапатыбызды жогорулатыш керек экен, экинчиден бири-бирибиз менен мындай байланышып, мындай бир эко продукцияга бирке басым салыш керек болуп атат. Биз бөлөк мамлекеттер менен, ушу кошуна мамлекеттер менен өзгөрүлөнүп, биз бир ушу сапатка басым коюп, ушу эко продукцияга коюп туруп бир өзгөрүлөнүп бир жеңип чыкпасак, мындай жеңип чыга албайбыз да. Ушул эле кошуна Өзбекстан, алардын жанында биз жалкоосубуз. Кошуна Казакстан жанында жерибиз жок деп койсо болот, алар менен салыштырмалуу. Ошон үчүн ушу биз сапатты экага коюп, ой максатты экага коюп туруп, ушу бир сапат менен, ушундай бир логотип менен Кыргыз органик дегенчи, органический 100% таза продукт деп ушинтип жеңбесек мындай жеңе албайбыз го дейм. Бул ушу жеңгендердин бир жолу да бул.